Саламатсыздар, урматтуу биздин көрүүчүлөр, мектеп окуучулары жана YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү биздин төрөбүздүн коногу бүгүн бизде Убай Маткасымов агабыз келип отурат. Өзүңүздөр жакшы билгендей, биздин кыргыз бренди деп да атасак болот. Маткасымов брендинин негиздөөчүсү, өндүрүштүн ээси. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жакшы келдиңизби? Баары жакшы, рахмат. Манайыңыз жакшы. Эң сонун. Бүгүнкү подкастка даярсыз? Конечно. Бүгүнкү подкаст негизинен дал ушул мектеп окуучуларына кесип тандоодо бир сиздин жеке кандай десем кеңештериңиз, кептериңиз жөнүндө болмокчу. Анан алгач эле дал ушул брендтин түптөлүшүнөн баштагым келип атат. Бирок ага дейре сизди мүмкүн болсо өзүңүздү кантип тааныштырасыз? Өзүңүздү биз кантип таанысак болот? Кайсыл жактын уулусуз? Ошондон кеп баштайлы. Сонун. Мен негизи Ош шаарында туулганмын, Ош шаарында өскөнмүн. Азыркы учурда ушундай бир завод иштетебиз. 150ден ашык жумушчу жумуш менен камсыз болгон. Кыргызстан, Казакстан, Россияга айына 100 миңдеген продукт экспорт кылабыз. Кыргызстандын, Орто Азиянын эң алдыңкы кайдзен ишке киргизилип жаткан өндүрүшүбүз. Сыймыктанганым 3 баланын атасымын. Ошондой эле Кыргызстандын мындай бир экономикасынын мындай бир солдатымын. Кичинемден изобретатель болом деп өз оюма жетким келип, талыкпай мээнет кылып, азыркы учурга мындай жеткениме то есть ыраазымын. Ушундай. Ал эми жогоруда айткандай эле бул бренд кантип түптөлүп калды? Мүмкүн болсо дал ушул брендтин таржымалына кайрылсак. Ооба. Негизи эң кичине эң башынан ала турган болсок, кичинекейимде мектепте окуп жүргөндө эле жөнөкөй ойноп жүргөн машинкалардын деле сындырып ичинен моторун алып, моторун кантип иштейт экен, бунун иштөө принципи кандай экен. Анан башка дагы техникаларды көрсөм, ошолордун иштөө принципин түшүнмөйүнчө мындай мен үчүн бир табышмактуу боло берчү эле. И кичинемден ушундай бир техникалык жакка мындай бир кызыгуум аябай эле гиперактивный болгон. Ошол нерсе мындай бир жашоодо кийин мисалы ар түрдүү тармактарда иштеп көрдүм, бирок баардык тармактарда ошол оюм, ошол мечтам, мындай бир кыялым тынчтык берчү эмес. Мен өзүмдүн колум менен бирдеме жасагым келип эле, бирөөнүн мебельный цехинде иштесем дагы, мындай бир жаңы бир мебелдин түрлөрүн же башка бир автомойкада иштесем дагы, ошол автомойканын мындай бир көбүрөөк машина жууй турган бир системасын, кийин соода тармагында иштегенде дагы мындай витриналарды өзүм жасап, полкаларды өзүм жасап, ушундай жактан мындай бир кызыгуум тынчтык бербей, базарда иштеп жүргөн кезимде антенна жасап сатып, антенна кийин Кыргызстан мындай санариптик теле берүүгө өткөн учурда мындай эң востребованный продукт болду дагы. Биз өтө тез 2 жылдын ичинде мындай Кыргызстан боюнча жайылып, мындай бир чоң жетишкендикке жетише алдык. Анан ошо башында эле антеннаны атын коюп атканда Маткасымов деп койгонбуз, себеби бир уникалдуу болсун. Эң негизгиси биз жасагандан кийин өзүбүздүн фамилиябызды Конго коюп атабыз, ошол нерсенин сапатына кепилдик иретинде деп ушинтип бренд чаралып калган да. Түшүнүктүү. Ал эми бул мындайча айтканда Маткасымов бул бренд, бул өндүрүш, туурабы? Бул ишкерлик. Анан бул кесипти аркалоодо кандай артыкчылыктары бар? Анан кандай башка кесиптерден айырмачылыгы бар? Сиздин көз карашта. Артыкчылыктары жана кемчиликтери деп айтат деп ойлоп турмун. Кемчиликтери деп ойлонуп көрбөп турмун. Бирок артыкчылыктары бул эркиндик. Ушунчалык мен түшүнүгүмдө гиперактивность деген түшүнүк бар. Эгерде сизде ушундай бир гиперактивность болсо, анда ар дайым чечим кабыл алып турушуңуз керек болот.
ошол учурда сиз өзүңүз ишкер болушуңуз керек деп түшүнөмүн. Себеби бирөөдөн көз карандуу болуп, мындай өзүңүздүн мындай бир потенциалыңызды жаап койгон сыяктуу бир көрүнүш болот да. Менде ошондой болгон. Аябай көп башка мындай бир профессияларда иштеп көргөнмүн. Базарда мисалы соода кылып, тачкада түртүп, автомойкаларда химчистка, полировка, мебельный цехтерде бүт баарын көрүп, мындай түшүнгөнмүн, мындай өзүмдүн бир иш аракетим болуш керек экен, өзүм чечим чыгарып турушум керек экен деген. Эң биринчи ушул артыкчылыгы эркиндик. Адам өзү ойлогон ой максатын ишке ашырганга мындай бир эч бир тоскоолдук жок болгондугу. Бир гана ошол өзүнүн аракетинен, өзүнүн канчалык ошол кыялына ишенип, ошол ишеничке мындай бир инвестиция кылганга, жашоосун, убактысын да башка баалуулуктарын инвестиция кылганга даяр экендигинен гана зависит этет. Бул ушул артыкчылыктар. Дагы эмнеси башка мисалы балким 24 жетиштеш керек болот. Мисалы башка кесиптерге салыштырмалуу кээ бир кесиптер 9-дан 6-га чейин иштейт. Ал эми ишкер болсо өзүнүн баягы өндүрүшү үчүн 24 жетиштеш керекпи же башка дагы артыкчылыктары балким көп. Айырмачылыктар дейсизби? Айырмачылыктар башка. Мисалы ар бир кесип өз-өзүнчө айырмачылыгы бар да. Мисалга журналист тармагы таптакыр башкача, ишкердик тармагы башкача, ошол эле учурда милиция кызматкериники башкача. Алардын өз-өзүнүн спецификасы боюнча же болбосо башкача дагы бир кандай десем айырмачылыктар бар да. Анан ишкер өндүрүштүк жакта кандай айырмачылыктар бар? Негизи менин оюмча менде деле мурун ар түрдүү ушундай сиз айткандай 24/7 деген жумуштар бар болчу. Кээде түшүмдө көрүп, анан бирөө менен отуруп сүйлөшсөң дагы только ошону менен гана алек болуп, азыр бирок мындай бир оптимум, анан фокус деген нерсени түшүнгөндөн кийин мен үчүн бул нерсе жеңил. Эгер мен үйдө үй бүлө менен болсом, анда үй бүлө менен мен убакыт телефонумдагы, өзүм дагы бүт баардык мындай нерселерим фокусуна үй бүлөм менен болом деген мындай бир чечим чыккан үчүн ошол убакта үй бүлө менин ошолор менен экендигимди сезишет. Мен азыр сиз мененмин, тоже 100% сиз мененмин, башка бир нерсени ойлонуп же башка бир жак менен мындай бир переписка кылып, мындай бир 50% башка жакта эмесмин да. Эгер ушундай подход боло турган болсо, любой эле жумуштун жыйынтыгы жакшы болот. То же самое мен жумушта болгондо мен даже личный жумуштарымды мындай бир жумуштан чыккандан кийин карайм деп мындай бөлүп кое алам. И менин тааныштарымдын баардыгы ушул нерсеге көнгөн, жумуш убактысында муну менен сүйлөшүш кыйын депчи. Түшүнүктүү. Ушундай. Жакшы. Ал эми кийинки суроо бул мисалы сиз айтып атпайсызбы, баардык кесипти аркалап көрдүм, андан кийин баягы ишкердикке келишим керек экен деген бир чечимди кабыл алдым депчи. Мен ушул жактан токтойлучу. Мисалы сиз башка кесиптерди аркалап көргөндөн соң кантип бул өндүрүштү баштадыңыз? Бул брендте кантип биринчи кадам жасадыңыз? Ушул жактарга токтолуп кетсеңиз. Анан эмне үчүн ушул өзүнчө бир өндүрүш түзүү, ишкерлик кылуу дегенге келип токтодуңуз? Балким досуңуз менен биргелешип, же болбосо досуңуздун дайыр бизнесинде биргелешип иштеп кеткен жоксуз дегендейчи? Өндүрүштү тандаган себеби жана айткандай эле, бул өзүмдүн мындай бир кыялымдын эле мындай каалоосу да. Мен пайда түшөбү, түшпөйбү ушул нерсе менен алектенген, мага жаккан үчүн ошол нерсени жасагым келди. Ошол нерсени элге тартуулап, эл сатып алуу деген мен үчүн экинчи маселе болчу. Бирок башында мисалы тоже биз жасаган антенналарды көп киши сатып албай, мындай антеннаны керек эмес, биз көнүп калган жанагындай чабалекейге окшогон узун антенналарды сатып алабыз деп айтып жүргөн да. Ошолорго карабай эле, жок бул жакшы тартат деп мындай. Мен үчүн ошол процесс аябай кызык эле да. Сурооңуз кандай болчу? Дал ушул ишкерликке
кантип кадам таштап калдыңыз? Эмне үчүн кадам таштадыңыз? Мисалы, ишкер болуш керек болсо, өзүмдүн өндүрүшүм болушун каалайм деген мезгил тууралуу да? Өзүмдүн өндүрүшүм мындай, менде ушундай бир сапат бар экендигин азыркы күнгө чейин мындай бир ошол мендеги ключевой бир приоритетный сапаттардын бири деймин. Эгер бир нерсенин артынан түшсөм, ошол нерсенин артынан ийгилик жете турганына 100% ишенем дагы. Эң башында эле өндүрүштү тандап атканда мен ойлогонмун, Кыргызстандагы эң алдыңкы өндүрүш боло алабы. Себеби бир эле сапатты карманамын, жакшыраак кыла алам деген. Эгер базарда толтура же рынокто толтура башка бир сунуштар болсо, мен баарын анализ кылып көрүп туруп эле, алардын баардыгынын кемчиликтерин көрүп, андан жакшыраак кылганга мындай кабилетим, логикам жетет деп түшүнөм дагы. И поэтому 100%дык уверенность бар, эч кандай тоскоолдук жок деп. Анан негизи баягы салынган изге же болбосо бар жолдо басуу оңой. Бирок жаңы бир нерсе жасайм дегенде же болбосо жаңы кадам жасап атканда сөзсүз түрдө биздин чөйрөнүн таасири дагы бар да. Анан ишкерлик же болбосо өндүрүштүк бул жолго келип атканда сиздин ошол эле айлана чөйрөңүз же болбосо ата энеңиз кандай роль ойногон? Үй бүлөңүз балким? Бизде ушун азыр атам дүйнөдөн өтүп кеткен, 2 жыл убакыт болду. Бирок атамдын компаниянын түптөлүш тарыхында аябай чоң роль ойногон. Мен газ, атам тормоз болчу. Мен только алдыда чоң максаттарыбыз бар, биз ошого жетишибиз керек дечүмүн. Атам бир аз акырыныраак кетели, системага түшүрөлү деп ошол нерсенин бүт баягы чачылганда жыйнап топтоп турчу. Бирок мындай азыр байкасам, кээде мен ошол нерсеге капа болчу экенмин. Мен өнүгөйлү деп атсам, атам мени токтотуп атат деп. Бирок түшүнүш керек экен, ал дагы өтө маанилүү экен. Мындай амбицияларды чоң коюу маанилүү, бирок бүгүнкү күндө ошол болуп аткан результатты системага түшүрүп, ошол нерсенин мындай бир жыйынтыгын чыгарып туруу бул аябай маанилүү экен. Мен ошол үй бүлөм мындай бир компаниянын түптөлүшүндө чоң роль ойноду. Мага мындай бир толук ишеничин бергенин сезет элем. Мен иним дагы жогорку окуу жайда окуп жүргөн убакта мен аны чакырып, биз ушундай 100% ишенич менен Кыргызстандын, Орто Азиянын эң алдыңкы өндүрүшү боло алабыз деген сөздү айтканымда, ал мага ишенип, мага жардам берип калды. Азыр иним экөөбүз чогуу иштейбиз. Ошол нерсенин мындай бир эң башкы инвестиция болгонун түшүндүм. Акчалай инвестиция эмес, мындай бир ишенич инвестициясы, бул мындай бир эң мындай бир фундаменталдуу жардам экен да, фундаменталдуу жардам экен. Сиз айткандай, көп киши ишенбеген дагы. Эми Кыргызстандан антенна чыгат десем, скорее всего, бир Кытайдан же Россиядан жасатып келип эле упаковкасына жазып жармаштырып эле сатып атышат деген түшүнүктө болушкан. Кыргыздар да кантип эле өндүрүш болуп калсын депчи. Эми азыр өндүрүштөр өнүгүп келатат, бул нерсе баарына эле түшүнүктүү. Бирок биз башында иштеп баштаганда ушундай көз караштар аябай көп болгон. Анан ошондой эле мен белгилүү кишилерден деле сураганда, эми Кыргызстанда өндүрүш потенциал деген жок. Ошон үчүн башка эле тармак тандаганың туура дешип кеңеш беришет эле. Мен бирок түшүнөт элем, эгер өзүмө ишенсем, ошол нерсе мага жетиштүү, жардам Аллах берет, буюрса алдыда жакшы келечек бар деп, мындай ар бир айтылган кеңешти сорттоп, фильтрлеп туруп анан өзүм акылыма алчумун. Жакшы, жооңуз үчүн чоң рахмат. Ал эми дал ушул өндүрүш ээси болуш үчүн, ишкердик менен алек болуш үчүн адамда кандай кулк мүнөз, сапат болуш керек? Анткени сөзсүз түрдө биздин кулк мүнөзүбүз дагы кайсы бир деңгээлде тоскоолдукка баягы бетме бет келгенде же тоскоолдук бизди жыгат, же биз тоскоолдукту жыгабыз да.
ооба, мен бир топ кулк мүнөздөгү факторлорду айтып бере алам, бирок эң маанилүү үчөөсү деп айтайын. Бул адамдар менен иштешүү. Бизде мисалы 150 адам бар, ар бири менен менин жеке мамилем бар. Ар биринин үй бүлөсүндөгү болуп аткан маселесин байкап турамын. Мен түшүнөмүн, эгер алар биздин компанияга өзүнүн убактысынын белгилүү бир бөлүгүн арнап иштеп аткан болсо, менден дагы алардын башка бир баалуулуктарына деген мындай бир жоопкерчилик болуш керек деген түшүнүк бар. Адамдар менен жакшы мамиледе болуу бул эң башкы факторлор. Экинчи факторлор мындай бир сөзгө бекем болуу. Эгерде бир кишиге бир сөз берилген же айтылган сөз болсо, ошол нерсени сөзсүз өзүм жактан аткарып, же башка бирөө менен бир сөз келишими болгон болсо, ошол сөз келишими аткарылгандыгын талап кылуу бул убакытты үнөмдөйт. Көп учурда биз сүйлөшөбүз, бирок ал сөздүн берекеси баркы кетип калат, эгерде результат артынан чыкпаса. Үчүнчүсү, жыгылгандан коркпоо. Бизде ушундай бир баалуулук бар. Башкысы бат деген, маанилүүсү батыраак деген. Биз түшүнөбүз, IQ-бүз 200 эмес, бүт бардык нерсени сразу билип турбайбыз. Гарвард, Оксфордто окуп келген эмеспиз. Ошондуктан көп тажрыйбаны мындай басып өткөн кылган катачылыктарыбыздан алабыз. Ошондуктан определенный бизди банкрот кылып койбогондой деңгээлдеги эксперименттерди аябай көп кылабыз, и ошол нерсе бизге мындай бир алдыга жолууга жакшы туура жоопторду тапканга мүмкүнчүлүк берет. Жакшы. Ал эми дал ушул адистикке өтүү үчүн же болбосо дал ушул ишкер өндүрүш жаатында мен дагы Кыргызстанга салым кошкум келет, Кыргызстандын экономикасын өндүрүш аркылуу кубаттагым келет деген биздин мектеп окуучулары же болбосо көрүүчүлөрүбүз болсо, аларга кандай билим же болбосо кандай чеберчилик керек деп айтар элеңиз? Билим жактан мен өзүм жогорку окуу жайда окуган эмесмин. Мектепте 11-классты бүткөндөн кийин эле жашоо шартыбызга байланыштуу ата-эне менен чогуу Казакстанга барып, тиричилик кылганга, нан таап жөөгө, коммерцияга кеткенбиз. Ошол жакта барахолка деген базар бар болчу. Ошол базарда 5 жыл иштедим. Анан мен кайсы окуу жайды бүткөнсүң деп айтсам, мен барахолка деген базарды бүткөндүм деп айтам. Себеби как раз мен жогорку окуу жайды окуй турган убакта ошол базарда болуп калгандыгым үчүн мен үчүн аябай чоң бир сабак болгон. Кайсыл бирок түшүндүм, что ишкердикке келгенден кийин мен билимим жетишпей аткандыгын түшүндүм. Эгерде мен антенна жасап же башка буюм жасайм десем, ошол жактан технический жактан илим алуу же менеджмент жактан илим алуу, маркетинг жактан илим алуу, мен мисалы бүгүнкү күнгө чейин ай сайын мындай бир 3 күн 4 күн сөзсүз бир тренингдер, окуулар менен жүрөмүн. Өзүмүн кеминде 5 наставнигим бар, ар түрдүү тармак боюнча. Мен алар менен мындай дыккат аябай жумуш алып барамын. Кыргызстандагы, Россиядагы, Казакстандагы эң алдыңкы өзүнүн жумушунун адистери менен ар дайым мындай наставничество, аябай чоң суммада акча төлөп берип, аларды мындай бир билимин өзүмө алганга аракет кыламын. Бере турган кеңешим, эгерде билим алгыңыз келсе, окугуңуз келсе, биринчи очередь максатыңызды аныктап алыңыз. Ким болгуңуз келет, кайсыл тармакта ийгиликке жетишкендигиңиз келет. Эртерээк ошол тармактагы окууну алгандыгыңыз сиздин убактыңызды үнөмдөйт. Себеби билим деген бул өтө чоң мындай направление. Сиз анын баарын эч качан окуп бүтө албайсыз. Только өзүңүздүн тармагыңызда гана адис боло аласыз. Ушул нерселер мен үчүн мындай бир көп убакыт үнөмдөгөндөй болду. Себеби по мере необходимости керектүү илимди алгандыгым. Негизи, демек сиздин сөзүңүз боюнча бизде мектеп билиминен тышкары дагы турмуштун билимин дагы
ала жүрүшүбүз керек, туурабы? Ооба. Жоңуңуз үчүн чоң рахмат. Анан кийинки суроо болсо дал ушул. Эгерде мектеп окуучулары мисалы ишкер болобуз деп чечишти, мисалы сизге окшоп өзүнүн атында кыргызга бренд боло турган, кыргызда бир өндүрүштөрдү жасап, чет өлкөгө керек болсо чыгара турган бир идеяларга мындай акырындап жазып башташты дейли. Эгер ошондой боло турган болсо, мисалы биздин өлкө ичинде кайсыл курстарды балким, же болбосо сиз айтып жатпайсызбы? Мен өзүмдүн эле бир канча мугалимдерим бар депчи, бир канча тармак боюнча. Ошол сыяктуу эле кайсыл мугалимдерге балким, мугалимдердин балким баракчасын карагыла дейт билеңиз, мындай кантип алар ишкердик боюнча негизги фундаменталдык билимдерди алса болот? Бул боюнча ой пикириңиз. Билим алганда дагы ушундай бир ловушка бар. Эч качан мага караганда ошол билимдин адиси жакшы билет деп түшүнбөш керек экен. Ар дайым өзүңнүн сознанияң аркылуу өткөрүп туруп алыш керек экен. Менде ушундай көп катачылыктар болду. Толтура кишинин сөзүн уга берип, расфокус болуп, башым бир жарылып кетейин деди да, көрсө мен өзүмдө чечим болуш керек экен. Так, кайсыл нерсе менин жашоомо туура келет, кайсыл нерсе менин жашоомо туура келбейт, кайсыл нерсени мен ала аламын деп мындай бир так чечим болгондон кийин адам өзү мындай бир выбирать этип калат. Ошондуктан эгер ошондой мындай бир адамдын ичиндеги чечкиндүүлүк болсо, кайсыл адамдын мындай темпераменти туура келсе, же сүйлөп аткан мындай бир языковой сложность деп коет. Кээ бирлер сразу эле академический тил менен сүйлөшөт, кээ бирлер жөнөкөй тилде, кайсыл тил өзүнө ыңгайлуу болсо, ошондой мындай бир өзүнө укканга ыңгайлуу. Эч качан ойлобош керек, мен муну түшүнбөй атам, значит менде толук ишкерлик эмес. боюнча эч кандай сапат жок деп, Ооба, же менде сапат жок, же мен мындай бир тупойракмын деген сыяктуу ой болбош керек. Ар адам өзүнчө уникалдуу. Менин IQ мисалы 70тен жогору эмес. Бирок IQ-су 100-150 адамдар менен деле өз алдынча сүйлөшө алам, себеби өзүнүн жеке индивидуалдуулук бар. Мен өзүмүн мындай бир максатыма жетем деген өзүмүн бир гана мындай бир жараткан менен байланышымдын ортосунда мындай бир шек жана чек жок экендигин түшүнгөндүгүм үчүн мындай бир жаңылбайт экенин түшүндүм да. Ушул нерсени кеңеш берип кете аламын. Анан баары эле бизнесмен, баары эле өндүрүүчү болуш керек деген түшүнүктөн да алысмын, себеби бул өзүнчө уникалдуулук. Адамдар темирди көргөндө тура албай турган адам бар, темир деген эмне экенин түшүнбөгөндөр да бар. Буну түшүнүш керек. Мисалы, журналист болом деген, врач болом деген, да башка бир кесиптин адиси болом деген адамдар болсо, баардыгы бир эле нерсени түшүнүш керек. Өзү ошол кесип аркылуу мен элге, коомчулукка пайда келтирип, жашоомдо ордумду табам деген ой биринчи болуш керек. Эгер ошол нерсе эң алдыңкы орунда тура турган болсо, анын айлык маянасы дагы, табышы дагы ар дайым жогору болот. Ал эми кийинки суроо болсо, бул дал ушул өлкөбүздө мисалы өндүрүш деңгээли сиз учурунда айткандай, кайсы бир деңгээлде эми өндүрүш болобу, болбойбу деген дагы суроону жаратат, туурабы? Ооба. Же болбосо өндүрүш менен эми Кыргызстан өсөбү, өспөй калабы деген суроону жаратат. Же болбосо ошол эле ишкердикте мен мисалы жасаган ошол өндүрүшүм эртеңки күнү келечеги кандай болот, кандай болбой калат деген дагы суроолор жаратат. Анан дал ушул кесип ээлеринде баягы ар бир нерсе тепкич сыяктуу да, кесип ээлери кайсыл деңгээлге чейин чыга алат? Же чек койбоо керекпи? Бул өзү сиз айткандай өзү койгон чекке чейин чыга алат. Өзү качан ушул чек экен деп чечкенде ошол жерден токтойт. Чейин только ал чек только адамдын башында существовать этет. Ооба, бирок аналитикалык маалыматтар Кыргызстанда сүт чыгарган, Кыргызстанда дагы башка ушундай бир макроэкономический мындай өзүнүн
преимуществосы бар деген мындай бир тармактарда иштеш жеңилирээк болушу мүмкүн, колбаса жасаш жеңилирээк болушу мүмкүн. Өзүбүздөн темир өндүрүлүп чыкпаган үчүн темир менен иштеш кыйыныраак болушу мүмкүн. Но сиздин кандай кыйынчылыкты тандагандыгыңыздан эле зависит этет. Адамдын оюнда, адамдын каалоосунда мүмкүнчүлүк жок деген мындай бир түшүнүк жок. Ушуну түшүнүш керек. Адам кааласа Швециядан специалист алып келет, кааласа Жапаров менен чогуу Кыргызстандын темир өндүрүп чыгайлы дегенге да жетсе болот. Бул только эле адамдын оюндагы чек. Изденүүсү аракетинде. Жакшы, жоогуңуз үчүн чоң рахмат. Ал эми кийинки суроо болсо, дал ушул мисалы биз өндүрүш деп атабыз, ишкерлик деп атабыз. Сиздин оюңузча биздин өлкөбүздө кайсыл жогорку окуу жайлар мыкты дал ушул билимди бере алат биздин ишкер болом деген болочоктогу адистер үчүн? Же болбосо жогорку окуу жайларды биз кантип тандай алабыз? Мына ушул жогорку окуу жай өндүрүш боюнча мыкты өзүнүн бир сапаттуу билимин бере алат деп. Сиздин жеке көз караш. Биздин компанияда ар түрдүү жогорку окуу жайларды бүтүп келген адамдар иштейт. Ала Тоо университетин бүткөндөр, Манас университетин бүткөндөр, Аутсаны бүткөндөр, Политехти бүткөндөр, жана ошондой эле российский вуздардан бүтүп келгендер. Менин байкашымча окуу жайдын таасири бир гана маданияттуулугунда болот экен. Мисалы Ала Тоону бүткөн студенттер бизде келип иштеп аткандардын мүнөзүнүн баардыгы окшоштугу бар. Манастыкында ошондой окшоштук бар атса да, бирок билим деңгээлинде болбойт экен. Ал только адамдын өзүнүн жеке мындай бир потенциалында жана окуйм деген желаниясында болот экен. Бизде болот Политех мисалы бүтүп келген, бирок аябай билим деңгээли жогору. Ошондой эле Ала Тоо деп эң жакшы вуз деп аткан вуздан бүтүп келген, бирок эмнегедир кээ бир задачаларыбызда чогуу орток чечимге келе албайбыз. Ошондуктан бул көз караш маселеси, маданият маселеси, бирок ар бир вузга менин оюмча ушундай мүмкүнчүлүк берилет, барып студенттердин мындай бир өзүн алып жүрүүсү, окууга деген мындай бир шыгы болгондугу, эгер сиз действительно ошол вузда бир жакшы ийгиликке жетем десеңиз, айлана чөйрөңүздө окуган адамдар болсо, сиздин жакшы бир жыйынтыкка жете тургандыгыңыздын ыктымалдуулугу көбүрөөк. Жоогуңузга рахмат. Анан өндүрүштөр мисалы кече ачылып бүгүн жабылгандар бар. Же болбосо өндүрүштүк жолдо өзүнүн баягы туруктуулугун кармай албай калгандар бар. Бирок бүгүнкү күндө биздин Маткасымов брендин 8 жыл толгондугуна күбө болуп атабыз. Анан менде мындай бир суроо жаралып атат да, мектеп окуучулары. Мен болочокто ишкер болом, мен болочокто өндүрүш тармагында ушинтип Кыргызстандын экономикасына салым кошом деген жаштар, мисалы баягы убактысын куру бекер коротпостон эмне баягы өзүндөгү эмне өзгөчөлүктөрдү жакшыртыш керек, же болбосо эмнелер менен алек болуп башташы керек бүгүнкү күндө? Балким математиканы жакшы окуш керекпи, акча санаш үчүн, же физиканы жакшы окуш керекпи? Мен ушундай суроолорго кичинекей кезимде көп ойлончумун. Бирок мен түшүнгөнүм, бул нерсенин жообу жок. Бул суроонун жообу жок. Сиз мен мындай кылышым керек деп өзүңүздүн акыл эсиңиздин определенный зрелостине жараша гана ойлоно аласыз. Азыр мен мисалы 35 кризис среднего возрастадан чыккан убактысым. Мен үчүн убакыт өтө бир маанилүү нерселердин бири болуп баштаган убакыт. Мен так билемин эмненин приоритеттүүлүк эместигин. Жана ошондой эле эгер мен кичинекей кезимде кайсыл нерселерге көбүрөөк убакыт бөлсөм, азыркы деңгээлде абалым мындан жакшыраак болот эле деп ойлонгон ойлорума жооп ушундай бир нейтральный мүмкүн эмес. Мен ал кезде өзүм кааласам дагы ойлоно албайт элем. Мен аябай ошол кезде Generals Total War деген играны жакшы көрчүмүн. Мен ошол нерсени, ошол оюнду ойнобосом тура алчу эмесмин. Мен ойлонуп түшүндүм, ошол игра бүгүнкү күндөгү менин өндүрүш ачканымдын негизги себептеринин бири. Ачкычы? Ооба. Себеби мен стратегически ойлонгонду үйрөнүптүрмүн. Ошондой эле мектепке мен 5 жашымдан барып калгандыгымдын себебинен 2 жашар өзүмдөн улуулар менен окуганмын. Мен менталдык жетишкендигим бир топ төмөн болгондугун байкап,
көбүрөөк мындай бир аралаша албай көбүрөөк мындай окуу менен алек болуп калыптырмын же дагы башка бир өзүмө кызык нерселер менен алек болуп калыптырмын. Дагы үй бүлөлүк бир тарбиялык маселелерден улам эгер мага эжекелер катуу сүйлөсө ошол нерсени капа болуп ошол мектепте ошол сабактан жетишпей уже ошол сабак 3 болуп бүткөндүгү уже мындай явный эле да. Себеби ал эжеке мени урушуп коет эле, урушуп койгондугунан мен окуй албай калат элем. Бирок ошол окубагандыгымда бүгүнкү себеби ушул деп түшүндүм дагы. Бар нерсени как мындай жашоонун белеги катары эле кабыл алышыбыз керек экен. Эгерде сиз бүгүн 2 алып калдыңызбы, 4 алып калдыңызбы, 6 алып атасызбы, ошол сиздин бир жашоого багыттап бараткан бир чоң бир жолдун бир бөлүгү. Миллионер из трущоб деген кино бар. Ал кинону башында бир көргөндө эми бир жомок сыяктуу эле сценарий жазылыптыр деп ойлойт элем. Азыр жашоо өтүп зрелость келген убакта көрдүм. Оказывается, баарыбыздын миллионер из трущоб сыяктуу эле өмүрлүк басып өтүп аткан жолубуздун бир артындагы чоң бир даярдалган итогу, жыйынтыгы бар экен деген. Просто биз ошол нерсени кабыл алып, алдыбызга келген мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланганга аракет кылып, жаттап калганга аракет кылып, жалкоолонбой, мээнеткеч, аракетчил болгондугубуздун эле артында чоң бир жыйынтык болот экен. Ал эми сапаттарынанчы, мисалы ишкер болуш үчүн же болбосо өндүрүш менен алектениш үчүн мисалы адам кандай сапаттары менен күрөшүп, кандай сапаттарын дагы жакшылап тарбиялаш керек мектеп кезинде? Менин жообум адам аракет кылып жакшырта албайт эгерде менталдык деңгээлде бир деңгээлде болсо. Себеби көп эле мектеп кезиндеги окуп жүргөн адамдын ою бир жерде эч качан турбайт, гиперактивный болот да. Бир гана мындай аракетчилдик болуш керек деген эле түшүнүк болуш керек. Эгер бир нерсени мечтать этсе, ошол нерсеге деген максат болуш керек экен. Мен ойлоп карасам, бизде адабият сабагынан берген Улкан деген эжекебиз кыргыз фантазиялары деген темага келгенде биздин ар бирибизди мындай бир келгиле бир фантастический чыгармаларды жазып көрөлү деп ушундай бир баарыбызга тапшырма берип, анан ошол жерде мен мындай бир кыялдарымды жазып турмун да. Ушундай биздин мектеп ушундай деңгээлде болуш керек, менин жашоом ушундай деңгээлде болуш керек, мен ушул тармактарда кызыккан үчүн ушул тармактарда жетишкендикке жетишем деп, анан ошол нерсени жазуу бул аябай маанилүү экен. Эгерде кыялыңыз болсо, жазыңыз. Ошол нерселерди чыгарма иретинде жазыңыз же сүрөт иретинде тартыңыз. Анан ар бир сабакты оюн иретинде көрүңүз. Бизде бир орус тили адабиятын берген Гульсара Жамшитовна деген легендарный бир эжеке бизге туш келип калды. Критическое мышление деген мындай бир методиканы киргизип, ар бир чыгарманы окуган сайын Синквейн, диаграмма Венна сыяктуу ушундай бир жаңы бир методикалар менен үйрөткөндүгү үчүн баардык чыгармалар менин эсимде калыптыр да. Хотя айтканда менде IQ 70тен жогору эмес, бирок ушул нерселер мындай бир узак мөөнөткө жатталып, ошол нерсени жашоодо мындай бир пайдалана тургандай деңгээлде мындай болот экен. Мектеп окуучуларына бере турган кеңешим баардык нерсени оюн катары көрүп эле, просто жалкоолонбой ошол нерсеге мындай бир өзүңөрдүн даяр экендигиңерди мындай бир көрсөтүшүңөр керек, аракет тынбашыңар керек. Анан азыр мисалы сиз аң сөзүмдү курактайсыз. Кайсы бир деңгээлде жашооңуздун өзүнүн бир кайбир жолдорун басып өттүңүз. Анан ишкер болом деген биздин көрүүчүлөрдөн, мектеп окуучуларынан же сиз сыяктуу Кыргызстанда бир өзүнүн брендин ачам же болбосо ачкым келет деген окуучуларга мисалы окуу жайларды тандоосунда же болбосо ошол эле ЖРТ тесттерине даярдануусуна өзүңүздүн бир жеке кандай лайфхагыңызды айтат элеңиз? Анткени биз адамдар басып өткөн жолубуз аркылуу чечим кабыл алууда же болбосо өзүбүзгө пайда же пайда эмес экендигин аныктоодо кандайдыр бир кандай десем алгоритм пайда болуп калат эмеспи? Кантип чечим чыгарышыбыз керек, ошол боюнчачы өзүбүздүн бир лайфхагыбыз пайда болуп калат да. Анан сиз келиңиз, сиздин өзүңүздүн кичинекей бир ишкер мындайча айтканда чөйрөңүзгө дейли, азырынча же болбосо келечектеги сиздин кесиптештериңизге кантип ЖРТга же болбосо келечекке даярдануу боюнча кеңеш берет элеңиз? Бир кеңеш айтайын, жардам сурагандан тартынбагыла. Эгерде кайсы бир суроого бир жооп жок же бирөөнүн жардам бере ала тургандыгын көрүп байкап турсаңыз, барып сураныңыз.
жардам берүү адамга жагат. Эч качан сиз бирөөдөн жардам сурагандыгыңыз үчүн ал кемчилик же бир өзүңүздүн бир мындай бир курнамыз жок, мындай өзүңүздүн мындай бир акылыңыздын жетпегендигин көрсөткүч эмес. Наоборот, жардам сурагандык бул адамдын аң сезиминин жогору болгондугу. Менде дагы ушул сапаттар болгондугу үчүн мындай көп нерсени аягына чыгып түшүнгөнгө аракет кылды. Экинчиси матричный мышление дегенди айтайын, билим көп, билим өтө эле көп. Анын бардыгын сиз мээңизди энциклопедия кылып жазып жаттап кала албайсыз. Бир гана эгерде структурировать этпесеңиз. Түшүнүшүңүз керек, сиз окуп аткан математика, орус тили адабияты, кыргыз тили жана башка толтура сабактардын бардыгы сиздин эмне себептен география 6-класстан баштап коюлду, эмне себептен английский язык 5-класстан баштап коюлду. Мунун бардыгын эсептеп, сиздин аң сезимиңизди түшүнүп, ушул возрасттан баштап ошол нерселерди кабыл алып, анан эртеңки күнү мектепти бүткөндө уже мындай бир коомдо аракет кыла ала турган базовый билими бар инсан болуп дальше өзү путешествиясын кылып кетет деген мындай бир программа түзүлгөн. Сиз ошонун бардыгын эмне сабактарды окуп аткан болсоңуз структурно түшүнгөнгө аракет кылыңыз. Мунун бардыгы бир эле нерсе үчүн керек, сиздин ошол нерселерди пайдаланып жашооңузда пайдасын тийгизиш үчүн. Түшүнбөшүңүз керек, эртең бүрсү күнү жашоодо сизден дагы мектеп бүткөндөн дагы бирөө экзамен алып же башка бир жашоодо ушунун бардыгы сиз ойлогондой формулалар менен керек болот экен деп бир гана мындай бир бул нерсени мындай бир татаал эмес жеңил эле нерсе катары кабыл алсаңыз, ал нерсе сизге уже пайдасын келтире баштайт. Ошол эле география сиздин мисалы ой жүгүртүүңүз масштабтуу болуш үчүн, геометрия сиздин эгерде мындай бир ой жүгүртүүңүз мындай бир технический же башка жактардан болсо, ошол сабактар сизге жага баштайт. А если кайсы бир сабак жакпаса, сиз ал сабактан жетишпей аткан болсоңуз, сиз бул нерседен мындай бир неме болушуңуздун кереги жок. Сиздин жөндөмүңүз, значит, башка бир жактан күчтүүрөөк. Ошол жакта күчөтүп, сиз эртеңки күнү өтө чоң бир мындай ийгилик жаратышыңыз мүмкүн. Алгебрадан мисалы 3 болуп аткан болсо, значит, сиз более гуманитарный же творческий жактарда иштей аласыз. Математикадан кыйын, бирок башка мындай кыргыз тилинде, ошондой сыяктуу сабактардан болсо, анда сиз больше мүмкүн дүйнөгө известный бир математикалык гений болушуңуз мүмкүн. Ушинтип түшүнүшүбүз керек. Мунун бардыгы жеңил, жашоодо пайдасы тиет. Сизге жаккан сабактан аябай күчөп, калган сабактарды мисалы жардам сурап пайдалансаңыз болот. Анан бизде жашоодо биздин ой шабытыбыздын, ой жүгүртүүбүздүн өзгөрүшүнө салым кошкон көп нерселер бар. Себепчи болгон көп нерселер бар. Анан жада калса кичинекей китеп дагы жашообузду өзгөртүп коюшу мүмкүн. Анан менде мындай бир суроо болду. Убай Байкенин ошол ой жүгүртүүсүн өзгөрткөн нерсе же китеп эмне болду экен? Бир нерсе прям переломный кылып өзгөртүп кое алган жок. Бирок каталар ушул прям териңе, жон териңе сезиле тургандай каталар, ушундай кылбаш керек турбайбы деп кийинкисинде ошол нерсени кылбагандыгы жашоону өзгөртөт экен. Ошондуктан мындай бир ката кылыштан коркпош керек деп түшүнөм. Бул нерсе только убактылуу сизди только мындай бир мындан дагы чоңураак деңгээлдеги жумуштарга даярдап аткан мындай бир жашоонун белеги деп түшүнүңүздөр. Китептерден же башка бир сапаттардан ала турган болсок, менде бир ушундай «Власть привычки» деген китепти окугандык үчүн мен бир кошунам мага белек кылды. «Власть привычки» бул привычканы эч качан жок кыла албайбыз, бирок привычканы заменять эте алабыз деп түшүндү. Эгерде кимдир бирөө тамеки чегип же башка бир телефонду караган же бир дагы мындай привычка болуп калган бир өзүнүн тамашалаша тургандай привычка болуп калган өзүнүн мындай бир адаттары болсо, ошол нерсени мен мындай бир бууп салып, клеткага салып, жоготуп салуу деген невозможный нерсе экен. Бир гана аны башка мындан пайдалуураак нерсеге алмаштырып салуу мүмкүн экен дегенди түшүнгөндүгүм менин жашоомду переломно өзгөрттү да. Ошол менин белек берген кошунам $1 миллион белек бергендей эле кабыл алдым. Себеби бул ушунчалык менин мындай бир
мындай бир жакшы жакка өзгөргөнгө мындай бир таасири тиип калды. Ушундай эле көп күндө жаңы бир инсайттар келе берет. Бул жерге келип деле мисалы ушундай фотостудиялар бар турбайбы, ушундай эле креативный кишилер менен иштешсем мүмкүн да бюджетныйраак и результативныйраак болот экен деген сыяктуу көргөн жерде эле ошонун жашоодо каерде пайдасы тийиши мүмкүн деп ойлонуп жүргөн үчүн аябай эле көп болот мындай нерселер. Ал эми сиз жогоруда айтып калдыңыз, миллион сом бергендей мага бир жакшы таасир берди депчи? $1 миллион. $1 бергендей. Ишкерлердин баары бир ой жүгүртсө. Анан биз дагы азыр дал ушул тапта Убай байке мектеп окуучуларына биздин көрүүчүлөрдөн биздин подкасттан кандай инсайттарды алып жатышат сурайбыз. Мындайча айтканда комментарий аркылуу биздин көрүүчүлөр, биздин ошол урматтуу окуучуларыбыз сиздин кайсыл кеп кеңештериңиз жакты, же болбосо сизден дагы кандай жакшы бир кеп кеңеш, жол көрсөтүү, багыт кабыл ала алышты. Ошолорун жазат. Алардын эң мыктысын сиз аныктайсыз. Тактап айтканда, сиз ошол комментарийлердин ичинен окуп отуруп, сиз бир китеп беришиңиз керек болот. Мындайча айтканда, ал китеп дагы балким алган окуучунун жашоосун жакшы бир түскө боеп, жакшы бир кадамдарга жетелейт. Мындайча айтканда, балким ишкер болуусуна эртеңки күнү жакшы бир дос курдаш болуп берет. Анан ошондуктан ушул суроону бердим. Азыр биздин мектеп окуучуларына кайсыл китепти бергенге даярсыз? Мендеги эң кымбат китептердин бири под заказ алдырылган Уолтер Айзексондун эң акыркы жазылган Илон Маск жөнүндө китеби. Бул аябай мындай уникалдуу китеп. Мен ошону берейин эгерде кимде-ким эмнеси кеңеш жакшы болгондугу жөнүндө ой жүгүртүп өзүнүн комментарийлерин жазса. Урматтуу мектеп окуучулары, урматтуу биздин көрүүчүлөр, андыктан чамдаңыздар дейбиз. Мындай белек азырынча жок. Под заказ деп биздин Убай байкебиз айтып калды. Бул китеп сөз түрдө сиздин колуңузда болушу мүмкүн. Андыктан сөз түрдө комментарий өзүңүздүн чын ыкласыңыздан, чын дилиңизден жазып, өзүңүздүн оюңузду тереңдетип жазып калтырыңыз дейли. Убай байкебизге эгерде сиздин комментарий жаккан болсо, сөз түрдө кандай десем, дал ушул белекти сиз алып калышыңыз толук мүмкүн. Ал эми кийинки суроо, биздин эң акыркы суроо, бул Убай байкенин бул жашоодогу эң башкы маанилүү деп эсептеген нерсеси эмне? Жашоону ушундай жашап өтүү эми бар адам бул дүйнөдөн өтөт. Эгер ошол өтүп аткан убакытта артты жашоону көздөн элестеткенде өкүнбөй тургандай жашоону жашап өтүү. Кайсы учурда өкүнүп калышым мүмкүн. Эми мен өзүмүн ислам динин карманамын. Ислам дининин тартиби менен жашаймын. Ошол ислам дининин мындай бир багуулуктарына жараша мен жашоомдо мүмкүн болсо менден көбүрөөк адам пайда алыш керек деген түшүнүк менен жашаймын. Соответственно, жашап аткан өндүрүшүм, үй бүлөм жана башка бардык кылып аткан иш аракетим ушунун гана аркасында деп түшүнөм. Себеби бизде айтат, имандын эң төмөн даражасы бул жолдо турган ташты четке алып коюу дейт. Эгер бул эң төмөн даражасы болсо, анда өзүңдүн акыл эсиң менен миллиондогон адамдарга пайда келтирсең, анда кандай бул жакшы жараткан үчүн көрүнүш болот деген ой жашоомдун мындай бир негизги максаттары болот. Жоңуңуз үчүн чоң рахмат. Ал эми азыркы тапта сизге эркин микрофон берели. Биздин ошол урматтуу окуучуларыбызга, биздин YouTube каналыбыздын катталгычыларына каалоо тилегиңиз болсо, же болбосо жогорку баягы биздин интервьюдан дагы да кошумча айтат элем деген сөздөрүңүз болсо, микрофон сизде. Урматтуу окуучулар, мага ушундай мүмкүнчүлүк берилгендигине абдан сыймыктандым. Мен дагы кичинемден максаттарым бир гана ушундай бир пайдалуу адам болуп, пайдалуу инсан болуу болчу. Эгерде бул подкасттан сиздер пайда ала алсаңыздар, мен өз максатыма жеттим. Акыркы айта турган эң жашоомдогу эң чоң бир инсайттардын бири бул жашоодо 3 күч бар.
Биринчиси бул сила противодействия, карама каршы күчү. Экинчиси сила взаимодействия, бул алака мамиле күчү. Үчүнчүсү сила содействия, бул жардам берүү күчү. Эгерде сиз жашооңузда байкасаңыз, баардык кылып аткан иш аракетиңиз ушул 3 күчтөн турат. Же бирөөгө карама каршы бир жумуш кыласыз, бирөөгө өчөшүп, бирөөнү бир туура эмес экендигин доказать эткенге аракет кыласыз, күчүңүздү кетиресиз. Же взаимодействие, келишим түзүп, сизге дагы, ага дагы бир мындай бир пайда боло тургандай алака мамиле менен чечкенге аракет кыласыз. Үчүнчүсү бул жардам берүү күчү. Сиз мындай көбүрөөк алганга караганда бергенди өзүңүзгө адат кыласыз. Ушул нерсени түшүнүңүздөр. Жашоо мени ушунчалык мол тажрыйбасы менен бир гана эң акыркы инсайтка алып келип отурат. Үчүнчү күч, жардам берүү күчү, бул эң чоң күч. Бул менен сиздер өтө чоң ийгиликке жете аласыздар. Ар дайым алганга караганда көбүрөөк бергенди жакшы көрүңүздөр. Рахмат чоң. Жоңуңуз үчүн сизге рахмат. Жана алтындай убакытты бөлүп келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу окуучулар, ал эми сиздер менен дал ошол подкастта бүгүнкү коногубуз Убай Маткасымов агабыз болду. Агабыз өзүңүз билгендей эле биздин Маткасымов өндүрүшүнүн жетекчиси, брендинин негиздөөчүсү десек дагы болот. Ал эми кийинки подкасттардан амандашканча сак саламатта туруңуздар дейли жана комментарий жазганды унутпаңыз. Сенин келечегиң бүгүнкүдөн жаралат.